Көгүш түстүү жүнү бар. Көгүш түстүү жүнү. Өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын расмий катталганы 178 миңге жетет. Ал эми ар кандай себептер менен катталбай жүргөндөрдү эске алсак, анда 178 миңден дагы бир кыйла ашышы мүмкүн. Мындан сырткары акыркы кезде мындай жарандардын жарандык укуктары тебеленип жатат деп наразы болушууда. Ал эми мындай көйгөйлөрдү четке чыгаруу үчүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун жакшыртууну ишке ашыруу боюнча конвенцияны ратификациялоо керектиги тууралуу Бишкек шаарында болуп өткөн маалымат жыйында айтылды. Кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Бул деген майыптыгы бар адамдардын сабаттуулугу төмөн болгонуна байланыштуу. Көбүнчө жөнөкөй маселелер боюнча дагы укуктары бузулуп калган учурлар болот. Же болбосо ошол эле биздин тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери тарабынан дагы кодуланган учурлар болот. Сот тарабынан да болот. Анткени бул майыптыгы бар адам болуп, өзүнүн укугун баары бир толук кандуу коргой албайт деген пикирге ылайык да. Ошон үчүн негизгисинен эле бүгүнкү күнү коомчулуктун көз карашы туура эмес болгонуна байланыштуу бүгүнкү күнү биздин коомдо, кыргыз коомунда кодулоо орун алат тилекке каршы. Маалымат жыйындын жүрүшүнө конвенция кабыл алынса, анда ар бир мүмкүнчүлүгү чектелген жаран камкордукка алынып, укуктары бузулмак эмес деп билдирди Гүлмира Казакунова. Эгер конвенцияны кабыл алсак, ратификация кылсак, ошол нормалардын баары эгер аткарылса, мисалы общественный транспорт, образование, медицина, ошолордун баары кабыл алса, эмне үчүн биздин укугубуз тепселет? Мен оюмча конвенция баягы ошондой эле мыйзам, бирок он смотрит с точки зрения инвалидности, да? Потому что тиги общий закондор болуп атпайбы? Аякта, например, скажем, закон об образовании деп айтып атпаймынбы? Там говорится, что каждый ребенок имеет право на образование. Но не говорится, что там ребенок с инвалидностью, да? Если мы возьмем ребенка с инвалидностью, поведем в школу и скажем, на основании закона об образовании вы должны его принимать, директор школы просто его не примет. А где написано, что ребенок с инвалидностью? И поэтому конвенция это будет гарант обеспечения наших прав, реализации наших законных прав. Гүлмира Казакунова майыптыгын күбөлөндүргөн документти 6 жылдан кийин алган, анткени кагазды алуудан чочулап жүргөн. Кыргызстан боюнча ар кандай себептер менен мүмкүнчүлүгү чектелген деген документти албай жүргөндөр канча. Кээ бирлери мындай статустан тартынат, кээ бирлери психологиялык жактан даяр эмес. Маалымат жыйында катышкан дагы бир жаран ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендердин экинчи тобуна кирмек. Бирок документти алуунун системасы башаламан болгонунан документти алгандан баш тарткан. Ошол ФТЭКке барып 2 жолу бардым, бирок ошондой кабинеттен кабинетке аны башынан өткөнгө эч кандай түшүнөт. Кабинеттен кабинетке кирип, очередти күтүп, ар бир адистен өткүчө сен чарчап кетет экенсиң. Андан көрө мен майыптык албай эле чала бала соо киши болуп эле, зато тигил дарыларымды убагында алып эле ошентип жашайынчы деген чечим кылдым да. Анан моралдык жактан дагы бул адамды кыйноого алып келип атат. Казакстанда конвенцияны кабыл алганына 1 жылдын жүзү болду. 1 жыл ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген казак жарандарынын жашоо турмушу өзгөрүлүп бир нукка түштү. Ал эми Кыргызстанда канча жылдан бери конвенцияны ратификациялоо үчүн бир канча этаптан өтүп эле, бирок аягында майнап чыкпай калууда дешти жыйындын катышуучулары. Бермет Доктурбай кызы, Жыргал Суранчиев, Кутман таң көрсөтүүсү.